Максат Жумакадыровичтун сунушун добушка коем. Добушка чейин бир маселени берип коюн анда, урматтуу депутаттар. Шашпай туруңуздар, бир маселе берип коюн анда. Жок, добушка коем, урматтуу коллегалар. Добушка чейин. Отчетты без обсуждения бүгүн кабыл алганга, ошонун сунушун голосование коюп койсоңуз. Отчет деп буяка мындай показухага кылыштын кереги жок болчу да. Ушул жака келип отчет берет. Отчетко кабыл алдык деп келип туруп, ушул жерге келгенде сессиядан анан отчетун да укпай биз кабыл алып койгондугубуз, бул мен ойлойм шаардыктарды сыйлабастык, шаардыктарды тоготпостук, билим берүүгө болгон ушундай кайдыгер мамиле деп эсептейм. Урматтуу коллегалар, 8-чи маселе мэрдин орун басары Виктория Андреевнанын отчету экен. Анда ошол боюнча сунуш, урматтуу коллегалар. Эми азыр көрүп атасыңар, баары шашып эметип атат, материалдар көп эметкен жоксуз. Ушуну сентябрга ыргытпайлыбы? Бекжан Бактыбекович, урматтуу коллегалар, комиссиянын төрайымында сөзүн укпойбуйлу. Да. Процедурный биздер сүйлөп коелучу, Отчетту биз комиссияда карап чыкканбыз, сентябрга калтырбай эле бүгүн кабыл алып койлу. Мен сунушум ошондой да. Талкуусуз эле кабыл алып койгонго мен сунуш кылып атам. Добушка коюп атам. Урматтуу депутаттар, мен да сунуш кылам анда. Эми соцблок болгондон кийин ушул маселеде негизги маселе ушул. Мына сентябрь келатат. Мектептердеги, бала бакчалардагы көйгөйдү баарыңар билесиңер. Анан ушул маселеге келгенде мындай келгиле шаардыктарды сыйлап маселени коелу, угалы. Бул эми балдардын укугу, балдардын кызыкчылыгы да, мектеп бул билим берүү тармагынан ушул нерсеге келгенде шашып калганыбыз кандай болуп калсын эми? Бекжан Бактыбекович, мен сунушум комиссия каралганда комиссияда төрайым жок, азыр сессияда бере турган вопростор бар. Сунушуму коюп койсоңуз. комиссияда каралган. Урматтуу кесиптештер, Максат Жумакадыровичтен биринчи сунуш түшкөн. Максат Жумакадыровичтин сунушун добушка коем. Электрондук добуш бериңиздер. Сентябрь калтыруу боюнча кандай? Сейчас будем спешить, сейчас жара тем более. Вот. Просьба, поддержите. Спасибо. Максат Жумакадырович, буяка эми баарыбыз билбейм, эми баары эле даярданып келди да бул сессияга. Ушул вопростор күн тартибинен президиумдан кабыл алгандан кийин, күн тартибине коюлгандан кийин, бул жерде маанилүү маселе болуп аткандан кийин баарыбыз даярданып келгенбиз да. Анан эми азыр бул жерде чоң бир вопростор болуп атат, мисалы. Улбек Албекович, мен сизди түшүнүп атам, бирок мына мен, например, фракция жетеги катары биздин фракцияга материал кече эле келип түштү. У меня даже физически времени не было изучить. Максат Жумакадыровичтун сунушун добушка коем. Добушка чейин бир маселени берип коюн анда, урматтуу депутаттар. Шашпай туруңуздар, бир маселе берип коюн анда. Жок, добушка коем, урматтуу коллегалар. Добушка чейин. Максат Жумакадыровичтун күзгө калтыралы деген сунушун добушка койдум, добуш бериңиздер. Бекжан Бактыбекович. Макул 16, кабыл 8, каршы жок. Отчетту без обсуждения бүгүн кабыл алганга, ошонун сунушун голосование коюп койсоңуз. Анда эмнеге отчет кылып келдиңер? Биринде коелу. Сейчас можно? Виктория Андреевнаны бир угуп коелу, бир аз отчет берип койсун, анан кабыл алып коелу. Азыр Бекжан Бактыбекович, регламент алып барбайлы, сунуштарды коюп бербейсиздерби? Сунуш бергенден кийин коюп коюш керек эле да. без обсуждения вообще эле өткөзүп коелу. Мак, Өмүркан Бактыбековнун сунушун добушка койдум. Сунушун без обсуждения өткөзөлдү дейт бул маселени. Комиссиянын чечими бар экен. Комиссиянын чечими менен. Добуш бериңиздер. Аппарат. Макул 34, калыс жок, каршы жок. Сунуш кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу Бекжан Бактыбекович, бул жерде бир маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө бул билим берүү тармагындагы өзгөчө өтө маанилүү нерсе. Анан ушул Бишкектеги коррупциялык, ушу соцблоктогу коррупциялык маселелер боюнча көп каттар келип атат да. Анан ушуну азыр биз отчет деп буяка мындай показухага кылыштын кереги жок болчу да. Ушул жака келип отчет берет. Отчетко кабыл алдык деп келип туруп, ушул жерге келгенде сессиядан анан отчетун да укпай биз кабыл алып койгондугубуз, бул мен ойлойм шаардыктарды сыйлабастык, шаардыктарды тоготпостук, билим берүүгө болгон ушундай кайдыгер мамиле деп эсептейм. Азыр бул жерден протоколдук тапшырма менен мага келген кат эми бул чойбой эле прокуратурага берип коелу. Оценка кылып карап чыксын. Бүгүнкү күндө 5 миллионго жакын тендерде коррупциялык иштер келди да колубузгачы. Анан бааларды көтөрүү, атайын бир Тимдел ЖКЧ деген
ишкана бар экен. Ошол билим берүү тармагындагы болгон тендердин баарын ошол утат экен. Анан бул жакта бааларды көтөрүү боюнча деталдуу көп маселелер бар эле. Анан ушуну азыр эми жок дегенде уруксат берип коюңуздар, прокуратурага ушуну протокол тапшыруу менен карап чыксын, письменно бизге ответ берсин. Протоколдук тапшырма берип коелу деп сунуш киргизип, сунушун добушка коелу. Сунуш контролдо койсун деп. Уважаемые коллеги, урматтуу коллегалар, бир өтүнүч да келе регламентти бузбайлы. Эми биз азыр повесткада маселени карашыбыз керек да. Мен сунуш бердим, жакшы, аныктап, изилдеп, окуп, материалдардан анан сентябрда ошо баа берели десе, көзүңөр өткөзбөй койдуңар ал маселени. Без обсуждения туруп кайра өткөзүп салып туруп, азыр кайра прокуратурага тапшырма берели деп атат. Эмне негизинде беребиз? Максат Жумакадырович, эми бул жерде сиз бүгүн эле Мен ошончо келген жоксуз да. Улбек Карбекович. Мына 6 айдан бери убакыт өтүп атат. Канча кайра келип түшсө керек? Сиз айтып атканда анан теребеп айткан жокмун. Алды кагазыңызды биз андан көрө азыр профильный комиссияга жиберели. Профильный комиссия карап туруп чечимин чыгарсын. Ошонун негизинде андан кийин ошол жакта если фактылар болсо, ошо комиссиядан жооп бере албаса, анда ошо укук органдарга для дачи юридической оценки деп туруп материалдар жиберели. А то азыр биз сессияда эле бир жалоба түштү десе, биз анда эртең прецедент Максат Жумакадырович, бул жерде соцблок маанилүү болуп атат. Ошон үчүн профилдик комиссиядан көрдүк да кандай болуп келгендигин. Улбек Карбекович, түшүнүп атам. Эми прокуратуранын ишине сиздер эме кылбайсыздар да, прокуратура карап берсин. Кесиптештер, тынчтык сактаңыздар. Келе регламент менен эметели. Максат Жумакадырович, Улукбек Карбекович, сунуш келип түштү. Сунушту добушка койдум. Сунуш өттү. Эми токтом долбоорун кабыл алышыбыз керек. Токтом долбоорун негиз катары добушка койдум, электрондук добуш бериңиздер. Макул 31, калыс жок, каршы жок.